Кумтөр толугу менен Кыргызстандыкы, ага эл аралык коомчулуктагы күбө. Буга чейин өлкөнүн бул ири гени эл үчүн дагы мамлекет үчүн дагы жарытарлык пайда алып келген эмес. Ошол себептүү эл кубанып, эми ген мамлекет үчүн кызмат кылат деп ишенип турушат. Негизи азыркы биздин өкмөттүн негизги жүргүзүп аткан чараларын баарын эле туура деп эсептейм, колдойм. Кыргыз мамлекетинин жеке менчиги катары, мамлекеттик менчиги катары эсептелип калды. Бул өтө чоң окуя. Бул биринчиден, экинчиден бул деген сөз башка кен байлыктардагы бул элдин мүлкү экендигин, элдин таандык экендигинин белгиси болуп эсептелинет деп эсептейм. Кумтөрдүн Кыргызстанга өткөнү менин көз карашым түз. Анткени ошол мамлекет элдики да, мамлекет көөнү ошо элге иштейт да мындан ары. Кумтөр өткөнүнө кубанычтабыз, албетте. Кумтөр өткөнү менен аны дальше иштетип кетиш маселе да. Бизде адистер жетиштүүбү же болбосо эми ага дагы карашкан болуш керек биздин жетекчилер. Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башына келиши менен Кумтөр маселеси көтөрүлгөн. Андан бери эл аралык сотко иш жөнөтүлүп, эки тарап тең өз жүйөлөрүн айткан. Бул кандай эл аралык абройлуу компания болбосун, Центера Голд компания менен болгон Кыргызстандын чырына дүйнөлүк коомчулук күбө эле. Саясаттануучу Алмазбек Акматалиев өткөн жумада өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун Европа экономикалык комиссиясынын регионалдык форумундагы Кыргызстандын билдирүүсү бул эл аралык медианын дагы спекуляциясынан, тагыраагы Кыргызстан тарапка болгон жалган маалымат ушак айыңдардан коргоп, аброюн сактоого шарт түздү деп эсептейт. Ар кайсы медиалар, ар кайсы СМИлердин спекуляцияларынан да качып калдык да. Себеби ал киши ошол жерден тастыктап койду. Биз ушундай пикирге, ошон үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун бир топ уюмдары дагы ошону колдоп атышпайбы, абдан жакшы болуптур. Жакшы ушундай тынчтык жолу менен соттошпой, мындай бир басып албай, тартып албай бир тынчтык келишим менен Кумтөрдү чечип алганыңар жакшы болду деп, бул Кыргызстандын бизнес инвестициясына дагы, инвестициялык жагдайыбызга дагы, бизге болгон баягы эл аралык инвесторлордун ишенимине дагы жакшы нерсе да. Биз баскынчы эмеспиз. Биз мындай эл аралык бизнеске шарт түзүп берген мамлекетпиз. Талдоочулар бул тарыхый учур деп баалашат. Бул эки тараптуу келишим Кыргызстанга ыңгайлуу шартта түзүлгөн деп эсептейт саясаттануучу Денис Пердаков. Себеби Центера Голд компания менен түзүлгөн сүйлөшүүгө ылайык мамлекеттик казына пайда тапты. Соттошуп жүрө бергенде ондогон жылдай убакыт сот процессине коромок. Жалпысынан бул биздин өлкөнүн экономикасына болгон чоң тирөөч. Бул кошумча жаңы 10 миңдеген жумуш орду. Бул жаңы эпоха. Чет элдик кошуна өлкөлөрдүн куттуктоосу менен катар БУнун каалоосу. Кыргызстан эл аралык деңгээлде аброюнун көтөрүлгөндүгүнөн кабар берет. Биз кийинки 10 жыл иштетип, эми тышкы карызыбыздан кутулуп алганга мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал карызды кутулуп алсак, Кыргызстанда жаңы өнүгүү доору башталат. Биз ошону көздөй багыт алдык. Кыргызстан буга чейин жыл сайын дивидендтердин символикалуу көлөмүн гана алып келген. 20 жылдын ичинде жалпы 85 миллион. Буга салыштырмалуу өткөн жылдын Кумтөр маселеси көтөрүлгөн 7 айында эле 323 миллион доллар мамлекеттик казнага киреше түшкөн. Быйыл анын көлөмүн 500 миллион долларга чейин көтөрүү пландалган. Адистердин айтымында 10 жылда Кумтөрдүн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга болот. Учурда болжол менен кенде 200 тоннага чейин алтындын запасы бар. Айза Камчыбекова, Нурдан Сергеев, Пирамида.